Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле тоо арасындагы токойлордогу үйлөрдүн биринде Келли жана София аттуу эки аска чыгыстын жашап жатканын көрөбүз. Бул жердеги үйлөрдүн баардыгы негизинен бул жерге саякаттап келген туристтер үчүн салынган. Ошол эле күнү ал жерге топ балдардын саякаттап келгенин көрөбүз. Аларды бул жака баштап келген өзүн бул топко лидер катары сезген баланын аты Джош болчу. Ал балдардын тобу Софи менен Келли жашаган үйдүн жанындагы эле үйгө жайгашышат. Бир аз өтпөй эле Джош кыздардын үйүнө келип эшигин такылдатып, кыздар менен таанышат да бизге кошулбайсыңарбы? Биз бир майрамдайлы деп жаттык эле десе, кыздар ага барбайбыз деп коюшат. Өзүңөр билгиле деп Джош ал жерден жөнөп кетип, анан да Джош өзүнүн досторунун ичинен кимиси гана болбосун, өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп эле ар кимисине чоң чыга берет экен. Балдар сыртта от жагып майрамдап отурушканда, Софи Келлини конокко барып келеличи деп көндүрөт. Келли ага макул болуп, кечинде алар оттун айланасында баардыгы сүйлөшүп отургандарын көрөбүз. Софи балдарга биз эртең тоонун маңдайынан чыгууну көздөп жатабыз. Тоонун маңдайы өтө тик жана 3000 метр бийиктикке созулат деп айтат. Саякатчы балдар дагы алар менен кошо чыгабыз деп башташса, Софи аларга биз машыккан аскачыларбыз, а силер болсо жөн эле саякатчысыңар, силер биз менен чыга албайсыңар го деп коет. Ал эми Келли болсо үйүнө кайтып келип, видео камерасындагы бир баланын видеосун көрүп ыйлай баштайт. Ал эми Джош болсо Софиге тийише баштап, аны менен мамиле курганга аракет кыла баштаса эле, достору ага сенин аялың бар го, эмне эле болуп жатасың дешсе, Джош аларга силердин ишиңер эмне дегендей кылып Софинин аркасынан чуркап кетет. Ал кетип бара жаткан Софини кармап алып кое бербей коюп, Софи коркуп кетип кыйкыра баштаса, башка балдар дагы ал жерге чуркап жетип келишет. Алар дароо эле Джошту кармап тынчтандыра башташса, коркуп калган Софи дароо эле токой аралап качып жөнөйт. Анда балдардын баардыгы Софинин аркасынан кубалашып, акыры барып жардын кырынан алар кызды токтотушуп, жөн эле Софини тынчтандырып сүйлөшөйүн деп жатышса, Джоштун оюна кандай нерсе келди белгисиз айтор. Ал дароо эле Софини жардан түртүп кулатып жиберет. Ушул кезде кыйкырган үндөрдөн улам үйдө уктап жаткан Келли ойгонуп кетет. Ал дароо эле сыртка чыгып күйүп жаткан оттун жанына келсе, ал жерде эч ким жок. Бир нерсе болуп жатканын түшүнгөн Келли камерасын күйгүзөт да ошол үндөр чыгып жаткан жакты көзөй жөнөйт. Бул кезде Джош баардыгына чоң чыгып, эч кимге эч нерсе айтпайсыңар деп коркута баштаган болчу. Эгер мен түрмөгө түшө турган болсом, анда силерди кошо ала кетем. Анткени бул жерде силердин дагы тиешиңер бар деп айтып, кызды андан ары эле бийик жардан дагы учуруп жибергени калышыптыр. Аларды үндөрүнөн таап келген Келли балдарды көрөрү менен эле аларды видеого түшүрө баштап, баардыгы тең Софини көтөрүп жардан ары ыргытып жиберишкенде, Келли көргөн көздөрүнө ишенбей кыйкырып жиберет. Балдар дароо эле артын карашып видеого түшүрүп жаткан Келлини көрүшүп, эми баардыгы Келлини кубалап жөнөштү. Келли токой аралап бир топко чейин качып баратып, бир кезде чалынып жыгылып түшөт да колундагы видео камерасын таба албай калат. Ал ар кайсы жакты сыйпалап жатып, акыры видео камерасын тапкан кезде ал жерге дээрлик балдар дагы жетип келип калышып, бирок бактыга жараша Келли көрүнбөгөндөй болуп таштын түбүнө бекинип калат. Ошондо балдар ар кимибиз ар кайсы жактан издейли деп чачырап жөнөшөт. Кыз андан ары үйгө чуркап барат да үйдөн буюмдарын алып, үйдөн чыгып качып баратса, аны кайрадан көрүп калышат. Ошентип кубалашмак ойноп жатып, акыры таңда атып кетип, Келли кече айтып жаткан өтө тик зоону көздөй эле чыгып жөнөйт. Жетип келген Тайлер дагы дароо эле Келлинин артынан калбай чыгып жөнөп, ал аскачы болбогондуктан кээ бир жерден тайгаланып учуп кетейин деп жатты. Ошондой белгилерге карабастан ал болбой эле Келлинин аркасынан жетип барып, анын бутунан кармап тарткылаганга аракет кылып жатып учуп кетет. Ал өзү аман калганы менен буту сынып, бутунун сөөктөрү кадимкидей эле көрүнүп калды. Анда балдар Тайлерди үйгө жеткиришип, эртең жардам чакырабыз, чыдай тур деп үйгө жаткырып коюшат. Өздөрү болсо аркан курал-жарактарды алып Келлинин аркасынан чыкмакчы боло башташты. Бирок Джош колгабымды унутуп калыптырмын деп кайрадан үйгө жөнөп кетет. Ал жерде калган эки баланын бирөөсү экинчисине, бул Джош мурунтан эле жаман иштерди кылаарын билчүбүз. Дагы бир нерсе болуп кете электе жардам чакыралы да Джошту полицияларга салып бербейлиби десе, экинчиси ага такыр эле көнбөй коет. Эмнегедир Джош үйгө кеткен боюнча кечигип көп да келди. Бул кезде Келли тик аска менен бир топ жерге чыгып калган эле. Бир кезде ал кокусунан жылаанга туш болуп, кыймылдабастан туруп гана жылаандан араң кутулат. Ал эми балдар деле анын артынан аркандар менен чыга башташып, бирок алар тике жерлерден эмес оңоюраак жерлерден жүрүп отурушту. Келли болсо корксо дагы болбой өтө тик жерлерден жүрүп отуруп, бир кезде мурунку аскачылар калтырып кеткен арканды көрүп калат. Бирок арканга жетүү ал үчүн өтө кыйындыкты жаратып, кол баштыгынан зымды алып чыгат да аракеттенип отуруп арканга жетип алат. Андан соң жогору жагын карап, ал жакта мурунку аскачылардын алачыгы калып кеткенин көрүп, алачыктын жанына жетип барат да ошол жердеги бир жакшыраак таштын үстүнө таянып туруп калат. Жардам кылыңыздар. Оğlumun var basıp yetişinde
Сен балдыздар сурабадың. Кичинекей бир тууганыбыз Умар чоң оору менен алышып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткандыктан берешин кыргыз элибизди кайрымдуу болууга чакырабыз. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз. Ошентип эми Келли андан ары жогору көздөй кыймылдайын деп жатса эле, ошол жерде ал үчүн бир чоң маселе пайда болот. Көрсө жанагы балдар тоонун жайык жериндеги жолдор аркылуу тез-тезден жүрүп отурушуп, оңой жолдор менен бат эле Келлиден ашып анын үстүнөн чыгып калышыптыр. Эми Келли төмөнгө да түшө албай, жогоруга да чыга албай ошол жерде туруп калат. Анда Жош Келлиге кыйкырып: "Мен сага эч бир жамандык каалабаймын. Сен болгону мага видео камераны бер. Ошондо башка эч кимибиз эч кандай зыян тартпайбыз" деп айтат да. Видео камераны арканга байлап кой деп арканды төмөн түшүрө баштайт. Бирок Келли аларга эч эле камераны бербей койду. Андан соң ал жанагы алачыктын ичинен өзүнө керектүү буюмдарды таап чыгып, алачыкты жазып алат да ичине кирип уктоого камынат. Жогору жакта болсо Жош жана башкалар кыз суукка тоңуп өлөт же ачкалыктан өлөт деп күтүп жатышкандай. Анан да алар Келлинин түшүп калган телефонун таап алышкандыктан анын ичин карап жатышып эле туура 1 жыл мурун Келли бул жерге жигити менен келгенин, бирок өкүнүчкө карай анын жигити ушул жактан көз жумганын билишет. Түн бир маалында Келли уктап жатканда, балдар баштык жана аркандын жардамы менен эле Келлини чапкылай башташат. Келли аз эле жерден учуп кетейин деп алачыкты кармап калып, андан соң балдар чапкылап жаткан баштыкты кармап асылып калат. Кыз баштыкта асылып турганын сезип калган Жош кызды учуп өлсүн деп дароо эле арканды кесип жиберет. Бирок Келли дагы ыкчамдык менен кыймылдап кайра эле жанагы ташына асылып калганын көрөбүз. Ал кайра эле алачыктын бекемдигин текшерет да ичине кирип уктоого камынат. Бир аз убакыт өтпөй эле Келли кайрадан ойгонуп кетип, көрсө балдардын бири аркан менен түшүп анын алачыгын айырып жатыптыр. Анда Келли дароо эле андан коргонуунун аракетин көрүп, бычагы менен ал баланы бутка сайып жибергенге жетишип, кулап кете жаздап кайра баланын өзүн кармап калат. Ошол кезде алачыктагы туруштук бере албай кулап кетти. Жогорудагы Жош жана Зак экөө ылдыйга түшкөн баланын арканын жогору көздөй тартып чыгара башташып, Келли болсо кайрадан жанагы таштын үстүндө калып калды. Алар жарадар баланы жогоруга тартып чыгашкандан кийин Жош балдарга биз таң аткандан кийин аркандары менен төмөн түшүп кыздын ишин бүтүрөбүз деп айтат да уктоого камынат. Жош уктап жатканда эки бала өздөрүнчө жашыруун сүйлөшүшүп, ошол жерден Зак күндүзү Жош үйгө эмне үчүн кеткендигин түшүнүп калат. Көрсө ал калып эле кол кабым калып калыптыр деп үйгө кеткенде, үйдөгү буту сынган досун өлтүрүп келген болот. Андан тышкарыдагы Жош жөнүндө буга чейинки анын бир топ калыптарын кармашып, эми гана Жоштун чындап киши өлтүргүчкө айланган өтө жаман бала экенин билишкен соң, эми эмне кылабыз деп эле качканга аракет кыла башташат. Бирок экинчи баланы Келли бутка сайып салгандыктан ал жарадар болуп баса албай жатат. Ошондуктан Жош уктап жаткан Жоштун колундагы авариялык маяк орнотулган саатка жетип барып аны иштетип жардам чакырайын деп жатса, аны Жош сезип калып ойгонуп кетип, кайра эле өзүнүн күчүнө таянып экөөнү тең коркутуп коет. Таңга жуук баардыгы уктап жаткан кезде, ордунан туруп төмөн жакты карап жаткан баягы буту жарадар баланы Жош эч ойлонбостон эле башкача ылдыйдыгыдай кулатып жиберет. Албетте анын кулап кеткенин Келли көрүп калат. Анткени ал алачык жок болгондуктан үшүп уктай албай, таштын үстүнөн кулап кетпегенге аракет кылып отурган болчу. Зак ойгонуп досу жок экенин көрүп Жоштон анын кайда экенин сураса, Жош аны акырындан үйгө кете берейин деп жөнөп кетти деп коет. Эми Жош Закты төмөн түшүүгө мажбурлап, Зак болсо аркан менен төмөн түшүп барат дагы Келлиге суу берип, сен мага жакшылыкча эле видео камераны берип кой. Антпесең Жош сени баары бир өлтүрүп салат. Мен болсо видео камераны алып жогору чыгып, сени төмөн жака кулатып жибердим деп айтам да андан ары жөнөп кетебиз деп айтса, Келли Закка сенин досуңду Жош жаңы эле кулатып жиберген. Ал бүт баардыгын өлтүрдү. Эми сени тирүү калтырат деп ойлойсуңбу? Жош өзү түрмөгө түшпөө үчүн баардыгыбызды өлтүрөт десе, Зак бир аз ойлонуп калат да, бирок болбой эле Келлиден видео камераны алып, эми сен катуу кыйкыр, антпесе Жош сенин кулап кеткениңе ишенбейт десе, Келли анын айтканындай кылып катуу кыйкырат. Жош Закты жогору тартып чыкканда, Зак ага видео камераны берип кызды кулатып жибергенин айтат. Анда Жош дароо эле видео камераны текшерип, бирок ал жакта флешка жок экенин көрсө, Келли флешканы видео камерадан чыгарып алган болот. Ошол жерден Зак Жошко, эми мен сага такыр ишенбеймин. Сен көрсө досумду ылдый жөнөп кетти деп айтып коюп, көрсө аны дагы кулатып өлтүргөн турбайсыңбы деп айтып, экөө ошол жерден мушташа баштап, Жош кайра эле Закты ошол жерден өлтүрдү. Акыры Жош аркан менен Келлиге өзү түшүп барып, эми экөөнүн кармашы башталат. Келли коркконунан Жошко флешканы бермекчи болуп, аны тиги чуңкурга салып койгом деп айтса, Жон ошол чуңкурга колун салып флешканы издеп жатып, колун жылаанга чактыртып алат.
Убакыттан пайдаланган Келли анын арканын кесип жиберип, асылып калган Джоштун колун тебелеп, колундагы саатты иштетип авариялык маякты күйгүзүп жардам чакырып коет да. Чыдай албай калган Джош болсо өзү эле аскадан ары учуп кетти. Таңдын атышы менен Келли андан ары аракетин кыла баштап, өтө кооптуу жерден аракеттенип жатып жогору чыгып кеткенге мүмкүн болот. Дал ушундайча тасмабыз соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.